Ора төбені алу Жүсіптің он башы болушу. Белікте Омархан 1818 жыл Нүсіп 20 жашта. Чегара чеги Бухара менен чектелген, аймағы Оротөбө Чырчатақ еле беткелген. Чатағы қоқон Бухара менен басылбай барғанын көріп бір түрі чықты эштенген. Эмире Бухар жардамды беріп барғандан төбөні ээлеп түрөсү Махмуд деп келген. Коопсуздук үчүн аймакты кошуп алууга, қан төгүп ачык согушпай жолун табууда Омархан таңдан аракет жасап баштады төрөнү Махмуд ыгынтап таап уурдап барууга. Алишер башы Муаликул башы чыгышты билгизбей жигин аткарып ишти салууга. 20-га жакын тандалма жигит алышты, калаага жакын башына булак барышты, карасаң абай булактан аккан тунук суу 100 кадам агып жок болуп эле калуучу. Көрүшүп ташты оодарып, ары салышса үңкүрдүн оозу ачылып карайт алысты. Булактын суусун жеткирчүү калаа элине арыкты таанып Алишер барды сүйүнө, Маликул башы айтпаса ушамалды маң болуп башы турмак кодалай күйүнө. Мына эмештин жагдайы келди, жылалык деп ойлоп паңсат өңкүрдү карай түңүлө. Түн ичи эле чачырап тиедай нуру, ошентип биреге чечишти турган кулпуну арылап басып текшерип тыңшап көрүштү. Добушу суунун акканы ачып көөнүңдү кайрылып келип өңкүрдө боштук бар экен. Кармашып шамды Алишер алга бөлүндү. Агылган сууну бурушту өзөн тарапка. Алишер алда, сарбаздар артта баратса, караңгы өңкүр эскирген арык капталы жыттанган нымдан балырдын жыты жадата. Алгылап жылып арылай эле беришти, дем алуу кыйын болгонун көрчү заматта. Кууш тартып арык ичкерип ичи барыптыр, эскирген сайын ылайга толуп калыптыр, какшаткан сууга белчеги чейин малынган жанына сарбаз жетпеши демдин аныктыр. Сарыккан тамчы башыңан ылдый куласа, калтаарып буттар кыстыга демиң анык бул. Алишер токтоп көтөрүп шамды колуна, көөлөдө шыпты топурак басканы ооргула. Арасы арчы ачылып аздап чаң толуп, топурак ылдый койлуп жатты толтура. Нурунан айдын шооласы жарык чачылса, таптазаба каптады кирип койнуна. Көөлөдө дагы үстүндө шыпты кайрадан. Ачылып көөдөн көлкүдө толуп айланаң. Араңжан турган сарбаздар жутуп тазаба алдыга карай сойлошо берди арыдан. Ойку да кайкыйт арыктын ичи кеңейип, ыңгайлуу боло баштады жолду кармаган. Акыры жетип сасыган арык аягы, кыйналган жандар айтылып жатат баяны. Шооласын жарык көргөндө азга тыныгып, шалтактап калган өңдөрүн көрүп аяды. Баткакка баткан сыпайлар чыгып өңкүрдөн абайлап азга жан жагын тегиз карады. Бөлүнүп төрткө сыпайлар артта жылышып, Алишер алда сыпайлар сөзүн угушуп, камоолоп барды Махмудтай төрөхандыгын күзөтчү сакчы өлтүрүш керек тынчытып. Тынчтыгын төрө бузууга камды көрүшүп, жылышты баары аябай көңүл бурушуп. Күзөтчү турат, жашынып барды Алишер. Алдынан чыкса күзөтчү болду абдан дел. Токтогун деди, түшүнө бербей бир топко байкады аздан жакындап келет бир топ шер. Кутумдар, качарда артка кыйкырып, акыры кылды шылынып түштү кайранер. Сарбаздар эми жабылып ачты дарбаза, билишти көбү келгенин чексиз каргаша. Биринчи жолу Нүсүпкө болду чоң сыноо, атаңдын көрү өлтүрүп жанды барбаса. Алдынан чыккан эңгезер нардай күзөтчү кан жарын малып сыпайга барды жандаса. Найзасын кыска мээледи Жусуп тарапка, шамдагай Жусуп эңкее берди заматта. Экинчи колу жабыша берди кылычка, мойсоого дайын болгондой болду адашса. Кайратын жейип айкырып ачуу арстандай шилтеди кылыч акырек тушту карата. Кылыччы Жусуп денесин эки бөлгөнү, карс деген өндөн душманын көрдү өлгөнү. Кайнаган каары денесин эки бөлүптүр, атылган кандан титрей түштү жан дени. Оозу да кургап чыңалып чыкты алоолоп, биринчи жолу өлтүрүп жанды көргөнү.
Жабылып баары киришти Махмуд төрөгө. Алишер башы бышканда мындай өнөргө төгүлтүп ханды иреги жоктур төрө деп камдангын деди хандыгын бүгүн көмөргө. Өкүмдар Омар ханыбыз сизди күтөт деп тезирээк деди Коконго баштап жөнөргө. Окуя ушу 10 башы кылды Жусупту. 100 башы болуп Маликул жолун түптөдү. Паңсаттык наамды Алишер алып барганы жырашык менен жасалчанын иштери. Иргелип барган жоокерлер турган катарда жаш Арстан Жусуп болдуго кыргыз Рүстөмү. Сиздер менен Өмүрбүбү Бегелиева болду. Лайк басып бөлүшүп коюңуздар.